11 каналында күндеминдеги жаңылыктар, алар менен сиздерди мен Рахматулла Кудайбердиев тааныштырам. Азимжан Аскаровга сот өкүмү 17 январда чыгат. Бүгүнкү акыркы отурумда сот тараптардын пикирин жана соттолуучунун сөзүн уккан соң бир жумалык мөөнөттүк кеңешмеге кетти. Ал арада коопсуздук кызматы Атамбаев тууралуу социалдык желелерде негативдүү пост жазган Жалал Абадтын 11 тургунуна эскертүү берди. Бул тууралуу аталган орган азырынча расмий түшүндүрүү бере элек. Жана ошондой эле коңшу Казакстан чек арада ветеринарды көзөмөлдө албай тургандыгын билдирди. Бирок соңку маалыматтар боюнча казакстандык провайдерлер интернетке тарифтик акыны түшүргөнү маалым болду. Ушул жана башка кабарлар менен эми кененирээк тааныштырууга өтсөм. Азимжан Аскаровга сот өкүмү 17 январда чыгат. Бүгүн өткөн ага карата акыркы сот отурумунда сот тараптардын пикирин жана соттолуучунун сөзүн укту. Бирок күтүлгөндөй Аскаров боюнча өкүм чыгарылган жок жана сот бир жумалык мөөнөттүк кеңешмеге кетти. Бүгүн Азимжан Аскаровга ага карата коюлуп жаткан айыптар мыйзамсыз экенин, өзүнүн актыгын Куран кармап далилдөөгө даяр экенин айтты. Айтымында ал убактылуу өкмөттүн дарегине сын айтканы үчүн куугунтукка кабылууда. 2 дня с 15 по 17 находится мой брат со мной. 15-17 июнда менин агам менен чогуу болду. Аны да катуу уртокмокко алышып, денесине залал келтиришти. Кана бул иш боюнча кылмыш иши козголгону. Аны кармагандыгы тууралуу протокол кайда? Бул тууралуу эч жерде жок. Базар Коргон милиция бөлүмүндө Кудайга ишенбеген райымсыздар иш алып барышат. Мындай болсо Базар Коргон милиция бөлүмүндө 7 адам каза табат беле. Прокуратура аларды ушундай коргоого ала берсе, бул көрүнүш дагы деле улана берет. Это будет продолжаться еще дальше. Эске салсак, укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылкы июнь коогасында жаңжал уюштурган, милицияны өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. 2016 жылдын апрель айында Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети анын камалышын мыйзамсыз деп билдирип, Аскаровду бошотууну талап кылган эле. Сунуштун негизинде жогорку сот 12 июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгуу чечимин кабыл алган. Жергиликтүү жаңылыктарды улантабыз. Жалал Абадтын 11 тургуну Facebook социалдык желесинде президент Атамбаевди сындап жазгандыгы үчүн коопсуздук кызматына 3 күн сурак берип, эскертүү алышты. Бул тууралуу Азаттыктын аймактагы кабарчысы билдирди. Маалыматтарга караганда эскертүү Сузактын 4, Базар Коргондун 5, Аксынын 2 жаранына берилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин облустук башкармалыгы азырынча бул окуяга расмий түшүндүрүү берүүдөн баш тартууда. Эске салсак, буга чейин 2016 жылы декабрда Улуттук коопсуздук кызматынын Ысык Көл облустук башкармалыгы Жетөгүздүн тургуну соц тармакта жазган пикири үчүн бир нече күн сурак калган эле. Президент тууралуу айтылгандарды көзөмөлгө алуу Улуттук коопсуздук кызматынын компетенциясына киреби деген суроого Институт Медиаполиси коомдук фондусу медиа карта даярдады. Ал жерде коопсуздук кызматынын милдеттери тууралуу ачык маалыматтарга ылайык президенттин дарегине айтылгандарга көзөмөл жүргүзүү органдын тикелей милдеттерине кирбейт. Бирок Медиаполис институту балким жабык жашыруун документтер боюнча буга жол берилүүсүн жокко чыгарбайт. Любой госорган, он не может выходить за рамки своих полномочий. Кайсы гана мамлекеттик орган болбосун, ал ага берилген ыйгарым укуктардан чыга албайт. Ачык маалымат булактарына таянсак, Улуттук коопсуздук кызматы президентке карата негативдүү айтылгандарды көзөмөлдөгөнгө укугу жок. Ооба, алар интернетте экстремисттик мүнөздөгү чакырыктар болбой элеби көзөмөлдөй алышат. Бирок президентке караштуу нерселерге көз салат деген нерсе мыйзамда жазылган эмес. Президент закон это прямо не прописывает. Башка кабарлардан, Кыргыз-Казак чек арасындагы ветеринарды көзөмөл жакын арада алынбайт. Бул тууралуу Казакстандын расмийлери билдиришти. Айтымдарында 2016 жылы декабрда Петербург шаарында өткөн Евразиялык экономикалык комиссия жыйынында жетишилген макулдашууларга ылайык ветеринардык санитардык көзөмөл кала берет. Ошентип, коңшу Казакстандын айыл чарба министрлиги өз аймагы аркылуу Кыргызстандан автоунаа менен эт ташууга тыюу салганын дагы бир жолу тастыктады. Эске салсак, бүгүнкү күнү Кыргызстандык 15 ишкана Евразиялык экономикалык биримдик алкагында, Орусияга дагы 8 ишкана Казакстанга чийки эмес иштетилген эт жана сүт азыктарын ташый алат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин чийки эт жана сүт азыктарын экспорттоо боюнча коюлган талаптарды толук аткарышы керек деп билдирди Казакстандын айыл чарба боюнча вице-министри Гүлмира Исаева. 2017 жылдын 1 январынан тарта Казакстан өз аймагы аркылуу Кыргызстандан автоунаа менен чийкилей эт жана сүт ташууга бөгөт койду.
Ошентсе да жакшы жаңылык. Казакстандык провайдерлер Кыргызстанга интернет ташууга болгон тарифтер баасын төмөндөттү. Бул тууралуу Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунан билдиришти. Кыргыз Телеком директорлор кеңешинин төрагасы Бекзат Үсөнкановдун айтымында, өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков интернетке болгон бааларды 2016 жылдын июль айына теңдөө боюнча тийиштүү органдарга көрсөтмө берди. Эске салсак, былтыр июль айында интернеттин мегабити $14 бааланып, жаңы тарифтер боюнча интернетке акы $30 чыккан. Казакстан тарап бир тараптуу бааларды көтөрүп, ал эми Кыргыз Телекомдун мурдагы жетекчилигине интернетти сатып алуу боюнча пайдасыз келишимдерге барганы үчүн кылмыш иши козголгон эле. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Программа ортолуп калды, бир аздан кийин сиздер. Түркияда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан демонстранттар күч менен таратылды. Конституцияга сунушталып жаткан толуктоолор боюнча президенттин ыйгарым укуктары кеңейет. 11 январда Бишкек шаарынын мэрин шайлоо өтөт. Бул рет биринчи жолу мэрлик кызматка альтернативдүү талапкер чыгып, шайлоо кызуу өтөөрү күтүлүүдө. Жанада футбол боюнча эл аралык федерация 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча мыкты футболчу, машыктыруучу жана голду аныктады. Булар тууралуу толугураак бир аздан кийин. Дүйнө жаңылыктарынан баштасак, Түркиянын борбору Анкарада Конституцияга карата толуктоолорго каршы ири демонстрация өттү. Полиция чогулгандарды көздөн жаш агызуучу газ менен кубалоого мажбур болгонун Евроньюз билдирет. Митингге чыккандар парламент имаратын курчоого аракет кылып, бирок полиция аларды сүрүп чыккан. Баш мыйзам өзгөртүүгө каршы чыккандар Түркия оккупацияда калып, учурдагы бийликтин аракеттери фашисттик режимге окшош болуп жатканын айткан. Бул демонстрация өтөр алдында түрк парламенти баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү караган мыйзам долбоорун караган эле. Ага ылайык президент Режеп Тайып Эрдогандын ыйгарым укуктары кеңеймекчи. Түркия парламенттик президенттик башкаруудан президенттик башкарууга өтүүгө аракет кылууда. Кайрадан Кыргызстан жаңылыктарына өтсөк, Бишкек шаарынын мэрин шайлоо эртең 11 январда өтөт. Эгер шаардык кеңештеги депутаттардын 23 эле эки талапкердин бирөөсүн колдосо, шайлоо өттү деп табылат. Эске салсак, мэрлик кызматка бул рет эки талапкер жылдырылды. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция учурдагы мэр Албек Ибраимовду жылдырса, азчылык эсептелген Өнүгүү прогресс Нурдин Абдулдаевди сунуштады. Кененирээк Адилет Иманбаев токтолот. Мыйзамга ылайык мэр шаардык кеңештин мөөнөтү бүткөнчө 4 жылга шайланат. Ага карабай Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы чакырылышынын мөөнөтү бүткөнчө эле дээрлик 3 кала жетекчиси алмашты. Алгач кызматты Иса Өмүркулов аркалап келсе, кийинчерээк анын ордуна Кубанычбек Кулматов келип, андан соң мэрлик кызматка Албек Ибраимов келди. Ибраимов мэрлик ишин 2016 жылдын февраль айынан тарта аткарып жатат. Эми жаңы шаардык кеңеш курамы топтолгонуна байланыштуу жаңы кала башчысын шайлоо 11 январда өткөнү турат. Мы там дадим, наверное, кандидатам слово, наверное. Биз талапкерлерге өз программалары менен тааныштырууга 3-5 мүнөттөн беребиз. Бул сапар талкуу болбойт. Анткени шайлоо күнүндө кандайдыр бир үгүттөөгө мыйзам боюнча тыюу салынган. Бул технологияны биз мэрди шайлоодо да колдонобуз. Ошондуктан талапкерлер кыска тааныштыргандан соң шайлоо башталат. Мэрлик кызматка эки негизги талапкерлердин бири учурдагы мэр Албек Ибраимов же анын атаандашы Нурдин Абдулдаев отурушу мүмкүн. Бюллетендерди аймактык шайлоо комиссиясынын отурумунда шайлоо күнү бекитишет. Кайрат Мамытовдун айтымында Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары үчүн добуш берүүгө залда атайын мэрия даярдайт. Шайлоо жашыруун добуш берүү менен өтөт. Болочок мэр 23 депутаттын добушуна ээ болуусу шарт. Эгер биринчи жолкусунда жетиштүү добуш алынбай калса, кайрадан шайлоо өтөт. Бирок анда бир эле талапкерге добуш берилет. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрин шайлоо боюнча жобого ылайык ар бир депутат өзү добуш берет. Башкалардын ордуна добуш берүүгө болбойт. Шайлоо бюллетенин алуу үчүн депутат тийиштүү шаардык кеңештин төрагасы жана катчысы тарабынан күбөлөндүрүлгөн тизмеге кол коет. Баса соңку мэрди тандоо альтернативасыз өтүп келген. Буга чейин Бишкек мэрлигине бир эле талапкерден көрсөтүлүп келген. Кала башчысын шайлоо алдында Бишкек шаарынын тургундарынын пикирин билип көрдүк. Власти должны решить проблему с общественным транспортом. Это первое очередное задание. Если выйти где-то в 5 часов, ты никуда не доедешь. Вот если выйду с учебы куда-то, я никуда не смогу доехать, потому что если я сяду в маршрутку, я просто буду стоять на месте. Садик вообще проблема, школа вообще проблема. В школе хорошо не учат детей. Хочешь в хорошую школу отдать ребенка, там не принимают. В первую очередь, пускай чистоту, порядок сделают. Потом уже остальное. Жаңылыктарды улантабыз. Башта белгилегендей Бишкек шаарынын мэрине эки талапкер ат салышууда. Кененирээк алар тууралуу кийинки досьеден таанышып алыңыздар.
Абдылдаев Нурбек Туратбекович 1965 жылы 2 декабрда туулган, үй бүлөлүү 4 баланын атасы, билими жогорку. 2000 жылы Бишкек финанс-экономикалык академиясынын финансы жана бажы саясат адистиги боюнча факультетти бүтүргөн. 2005 жылы Тышкы иштер министрлигине тийиштүү дипломатиялык академияны аяктаган. 1988-1992 жылдары Кыргызстан мамлекеттик статистикалык комитетинин башкы эсептөө борборунун электрондук эсептөө бөлүмүнүн адиси. 1992-1999 жылдары өндүрүш жана мунайзат ташуу тармагында жеке ишкерчилик менен алектенген. 1999-2000 жылдары Генрих Глейзер компаниясынын өкүлчүлүгүнүн төрагасынын орун басары. 2000-2005 жылдары ОСО Интергластын башкы директору, азыркы Токмок айнек заводу. 2005-2007 жылдары Токмоктогу номер 58 аймактык округтан жогорку кеңешке 3-чү чакырылыш менен депутат болуп шайланган. 2007 жылы энергетика жана өнөр жай министринин орун басары. 2011 жылы январь айынан тарта августка чейин Ысык Көл облустук мамлекеттик администрациянын башчысынын милдетин аткаруучусу болуп эмгектенген. 2011 жылдын август айынан тарта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк министринин орун басары. 2013 жылы өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп эмгектенген. Ибраимов Албек Сабирбекович 1967 жылы 1 июнда Фрунзе шаарында туулган. Үй бүлөлүү 6 баланын атасы, билими жогорку. 1994 жылы Бишкек коммерциялык колледжин бүтүргөн. 1998 жылы Кыргыз улуттук университетинин экономист адистиги боюнча аяктаган. 1987-1989 жылдары Чаж электромаш заводунун слесарь-механикалык бөлүмүндө башкы адис болуп эмгектенген. 1989-1991 жылдары Советтик куралдуу күчтөрүнүн катарында өз аскердик өтөгөн. 1992-1996 жылдары Илбир Сачык акционердик коомунда цех башчысы болуп эмгектенген. 1997-2001 жылдары Кыргыз Автомаш ачык акционердик коомунун бөлүм башчысы, коммерциялык директору. 2002-2004 жылдары Кыргыз Автомаш ачык акционердик коомунун аткаруу директору. 2005-2006 жылдары өнөр жай, соода-саттык жана туризм министри Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси. 2006-2010 жылдары жеке ишкердик менен алектенген. 2010-2011 жылдары Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы директору. 2011-2012 жылдары Дастан улуттук ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы. 2012-2013 жылдары Кыргыз президентинин аппарат жетекчисинин орун басары. 2013-2016 жылдары Эл аралык Манас аэропортунун башкармалыгынын жана директорлор кеңешинин төрагасы болуп эмгектенген. 2016 жылы февралда Бишкек шаардык кеңеш депутаттары тарабынан мэр болуп шайланган. Эске салсак, Бишкек шаардык мэриясынын жана мэрдин милдеттери борбор калаанын макамы тууралуу мыйзам менен жөнгө салынган. Бул мыйзам 2013 жылы 12 декабрда кабыл алынган. Мэрге байланыштуу 21, 22 жана 24 беренелерде толук маалымат берилет. Айталы, мэр шаарга тийиштүү аймактык бирдиктерди жетектейт. Мындан тышкары вице-мэрлерди дайындай алат, акимдерди кызматка бекитүү укугуна ээ. Ошондой эле шаардын кызыкчылыгы үчүн мамлекеттик жана жеке компаниялар ортосунда келишимдер түзө алат. Чет элдик жарандыгы бар жана буга чейин соттолгон жарандар мэрге көрсөтүлө албайт. Мэрди кызматынан анын өз арызынын негизинде бошотсо болот же шаардык кеңештеги көпчүлүк добуш менен шаар башчысын кызматтан алуу мүмкүн. Ошондой эле мэрге карата сот өкүмү чыкса, ал автоматтуу түрдө кызмат ордун жоготот. Соңунда эми спорт жаңылыктарынан. Футбол боюнча Эл аралык федерация 2016 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Агалайык былтыркы оюндар боюнча мыкты футбол оюнчусу Криштиану Роналду, ал эми өткөн жылы болуп өткөн футбол оюндарында мыкты гол Пулау Пинан клубунун оюнчусу Мохта Фаиза Субриге таандык деп табылды. Цюрих шаарында 9 январда футболдогу мыктыларды сыйлоо аземи өттү. Ушун менен 11 каналдын жаңылыктары жыйынтыкталат. Кабарларды Рахматулла Кудайбердиев тааныштырдым. Саламатта туруңуздар.